Айтсаңыздар, мына автоматташтырылған пункттарды качан курдуңуздар эле? Могу 8 пункттарды 8 пункттарды бул 2015 жылы Дүйнөлүк банктын эсебинен гранттык түрдө каржыланып, 2015 жылдан башталып, бүгүнкү күнгө чейин азыр 8 динамикалык пункт курулуп бүттү. Жалпы коопсуз болуш үчүн канча пункт керек Кыргызстанда? Жалпы азыркы учурда андай эсептер жүрүп жатат. Мен азыр так маалыматты айта албайм го, бирок азыркы учурда бизде Кыргызстан боюнча 18 весогабаритный контроль бар, 27 пункттун ичинен. Сиз кимсиз өзү? Жетекчиликтин орун басары автотранспорт агенттигинин. Агенттиктин орун басары министрлик жооп бергилечи, силер билбейсиңер, силерде саясат жокпу? Жалпы Кыргызстандын жолун сактап калыш үчүн момча курушубуз керек дегенчи. Биринчи иретте, Алазимович, биринчи иретте вот магистральный транзитный жолдорду биринчи иретте ошолорго биз көзөмөл пункттарды коюп атабыз. Биринчи иретте. Мен түшүнүп атам аны, канча керек Кыргызстан боюнча айткылачы, канчаны куруш керек? Азыр ошо Алазимович жана межведомственный группабыз иштелип чыгып атат, ошондо концепциясын жазылгандан ошондо так маалымат бербесек, азыр бизде андай так маалымат жок да. Алазимович, мен кичине кошумча. Эми ушул бул транспорт министрлиги силерде муну сонун билишиңер керек да, айтышыңар керек, мындай сактап калышыбыз керек деп, анан кылган мамилеңер жолго ушул да. Ошондуктан биздин жолдорубуз ушундай акыбалда, транспорт министрлиги. Алазимович, мен кошумча алып кетейинчи. 8 пункт бул эң чоң маанилүү жерлерде коюлду азыркы учурда. Бирок дагы 11 пунктка коюлуш керек. Ошондо баары барып 18-19 пункт бар да өзүмдө, эң маанилүүлөр. Ошо 19 пунктка коюлуш керек өзү негизи. Марлена Абдрахмановичке рахмат деп айткылам да, транспорт министрлиги баарыңар биригипчи жооп берип атат. Айткылачы, мына бир пунктту куруу үчүн канча сом керек дедиңер? Толук бүгүнкү талапка жооп берген. 474 000 евро айланды азыркы учурда биздин бир пунктубуз. Сом менен канча? Сом менен кечиресиз аз бир мүнөт. 37 миллиондай болуп калат экен. Бүткүл дүйнөлүк банк деле карап отурасыңар, ага чейин неге жасаган жоксуңар анда ушундай керек болсочу? Өзүңөр несиңерден бир демилге менен курдуңарбы ушуну, Минтранс? Бул жерде каражат көп талап кылынганга байланыштуу мамлекеттин эсебинен курууга мүмкүнчүлүк болбой турат. Бул жерде Дүйнөлүк банк өзү башында гранттык эсепте куруп беришкен, андан кийин дагы ушу постторусту куруп, азыркы учурда биз концепция безопасного городага кылганда технический операторларды аныктап, анан технический операторлар безопасный городдун концепциясына ылайык государственный частное партнерство кылып, алар бизге услугаларды көрсөтүп бергенге ылайыкташтырып жазып атабыз. Мына эми 300 миллион сом кетирип 8 пост куруп алып, мамлекетке чүргөн акчаңар 10 миллион сом болуп атат да. Качан оккупать этесиңер анда мунучу? Азыр ошол иштер боюнча технико экономический обоснованияларын дагы иш жүрүп атат, ошолорду иштеп чыгуу боюнча. Оккупация боюнча мен азыр жооп бере албайм го. 10 миллион сом абдан аз, мен ошону айтайын деп атам силергечи. 10 миллион сом болгону чүрөткесиңер бир жылдачы, керек болсо 100 миллион чүрсөңөр болот ал жерденчи. Алазимович, мен сизге кичине кошумча алып коеюн. Бул жерде азыр жооп берип аткандар түздөн түз ошол тармакты тейлебеген замминистр анан отурат да. Эми ал кече жакында мына кармалбадыбы? Эми мен азыр аларды сот бүткөнгө чейин бир кандайдыр бир күнөө ала албайм, бирок сиз айткан эң туура маселе 10 миллион түшүп атат, бирок ошол эле учурда сиз айткан 100 миллион түшсө болот эле, тилекке каршы 90 миллион башка жака кетип атканга байланыштуу ушул реформалар жүрбөй аткан, жана ушул нерселер кылынбай аткан. Эми сөздүн ачыгы да. Ошондуктан мен ойлойм, эми бул бардыгыбызга эле сабак болуп баардыгын эле отургуза бербейли, бирок системаны өзгөртүп койсок, эми токтойбу деген ушундай максат коюп атабыз да. Рахмат, айтсаңар анда канча бизде Кыргызстанда оор жүк ташуучу машина бар? Же жолдордо жүрөт бир жылда?
оор жүк ташуучу машиналар статистикага ылайык грузовые машины 143.434, специальные машины 12.304, автобустар, жүк ташуучу машиналар бар экен. 143 миң деп атасыңар. Анын ичинен могу машинанын түрлөрү боюнча, мисалы үчүн айтышат Кытайдын машиналары жүрө албайт бизде дейчи. Ошол чынбы? Канчалык тонна болот ошолор? Канча? Бизде андай ар бир машинанын маркасына ылайык же болсо чыгарылышына ылайык бөгөттөр жок. Биз 454 өкмөттүн токтомуна ылайык салмактык өлчөм көзөмөлдө нормалар көрсөтүлгөн, ошого ылайык келген машиналардын баары эле биздин жолдордо жүргөнгө мүмкүнчүлүгү бар. Менен транспорттук бес мына хоболорду жүрсө болбойт деп атат биздин жолдордочу. Ошондой машинеси бар канча киши бар биздечи? Бар ошо түрлөр боюнча? Хоболор боюнча азыр айта албайт экен, бизде андай марка машиналар менен бөлүнгөн статистикабыз жок экен. Ал эми сиз айткан жана хоболор өзү негизи заводдон карьерлер үчүн чыккан да. Мындай жол жүрүү, биздин жолдордо жүрбөй турган машиналерди. Анан ошолор дагы эң негизги бузуучулардан болуп, азыр ошолор эсептелип атат. Анткени алар толук батырып алгандан сырткары дагы ашыкча кошумча жүктөө болуп атат да. Ошолор жолдун эң азыркы бузуп аткандардын бири болуп атат. Эгерде мындай жакшына эле жүктөсө жакшы эле болот. Өздөрү да оор да, мен ошону сурасам булар айтпай эчтекенчи. Ошондой бир анализ кылбайсыңар силерчи, Минтранс. Анан азыркы штраф канча азыр көлөмү бүгүнкү күндө? Азыркы учурда кодекс о нарушениях ылайык весогабаритный контролду бузган боюнча штраф жок. Анткени себеби жаңы кодекстер киргенде бул норма түшүп калыптыр. Ошого байланыштуу биз азыр кодекс о нарушениях жаңы өзгөртүүлөрдү киргизип атабыз. Ошо эки өзгөртүүлөр боюнча да вот Марлен Абдрахманович менен сүйлөшүп, ошо проектлерди экөөнү бириктирип анан чогуу алып чыгалы деген максатыбыз бар азыр. Аябай сонун жооп бердиңер, түшүп калыптыр депчи. Жолдо түшүп калыптырбы, баратып бир жерде? Жок, биз өзүбүз сунуштарыбызды бергенбиз, бирок анткени кирбей калган, бирок ага андан тышкары азыркы учурда возмещение ущерба вреда причиненного автомобилем дорогам деген бар да. То есть кандайдыр бир жүк ташуучу мыйзамды бузса, Кодекстерге заключение ким кол койгон силерденчи? Долбоорго. Биле албайт экенмин, аны айта албайм го. Ошону анда сотко бериш керек, андачы камаш керек ошону. Бизде азыр ошо возмещение ущерба вреда менен ар бир километрине 40 сомдон деп туруп возмещениени төлөшөт азыркы учурда. Мындай айткым келет, азыр 11,5 тонна деп атпайсыңар, ал Казакстандын стандартный бетонный жолдоруна 11,5 тонна болуп. Туура бетонный жолдорго ошо 11,5. 10 секунд. А бизде силер кайсы бетонный жолго уруксат берип атасыңар? Бетонный жолубуз жок да 11,5 тонна депчи. Анан могу мыйзамды да бир токтом менен карап көрсө болот эле. Негизинен мыйзам абдан керек, Марлен Абдрахманович. Рахмат, ушундагы колдошубуз керек. Урматтуу мекендештерим, буга чейин ар кандай аянчыларда айтып келгем, дагы бир жолу баса белгилейм. Өлкөнүбүз үчүн жаранды коом ачык, массалуу алма каражаттары эркин, парламент күчтүү болуш абзел. Бул демократиялык коомдогу негизги баалуулуктар. Аны менен катар партиялык системаны өнүктүрүү чоң мааниге ээ. Партиялык система партияларды ирилештирет, регионализмди жоготот, программаларды, идеяларды бириктирет. Партиялардын социалдык базасы кеңейтет, ар кайсы кесиптеги коомдун ар кандай катмарындагы адамдардын биригүүсүн шарттайт. Парламенттик сапаттуу курамына партиялар жоопкер. Ал партиялардын түзгөн тизмесине көз каранды. Бул маселени бир гана лидер чечпей, партиялык демократия болушу абзел. Партиянын жетекчи гана депутаттык мандаттардын тагын чечкен партиялык вазизм болбош керек. Партиялардагы ички демократияны орнотууга катуу көңүл буруу зарыл. Урматтуу мекендештерим, жогоруда айткандай, биз мыйзам базасы, шаар эрежелери күн мурун танытылсын деген сөзүбүзгө турдук. Укуктуу база түзүлдү. Биз айткан убадабызды аткардык. Азыркы учурда дагы бир гана жагдай жөнүндө пайыздык чек тууралуу талкууларга чекит коюла элек. Бул маселе боюнча менин пикиримди билүүгө ынтызар болгон мекендештерим,
айрым депутаттар мага түздө маалымат каражат аркылуу кайрылышты. 9% деген чекти мына ушул жерде отурган депутаттар, мына сиздер көпчүлүгүңөр колдоп мыйзам кабыл алынган эле. Бул норма шайлоого катыша турган саясий күчтөр тарабынан кызуу талкууга алынып, азыр өзгөртүүнү талап кылууда. Дээрлик жарым жылга жакын созулуп келаткан талкууга мен дагы көңүл буруп турдум. Айтылган ойлорду угуп турдум. Мына азыр 9%, 7%, 5%, жада калса 3% деген дагы мына пикирлер айтылып жатат. 9% демиле келет. Аны колдогондордун оюн эске алсак, негизги аргумент партияларды ирлештирүү максаты болгон. Оба бул зарылдык муктаж, бирок буга саясий күчтөр даярбы? Маселе ушунда болуп турат. Коомчулуктагы талкуу көрсөткөндөй, саясий күчтөр, партиялар, партия лидерлери буга даяр эмес. Жашырганда эмне? Бизде элибизде жакшы сөз бар го. Эки көчкөрдүн башы бир казанда кайнабайт дейт. Бизде мына ушундай эле. Ар бир саясатчы өзүн лидер катары тааныйт. Ошондуктан партиялар ирлештирүү биздин ирлештирүү боюнча биздин саясатчыларыбыз алар үчүн азыр эртерээк кыларын, эртерээк болоорун мына көрсөттү. 7% бул биз басып өткөн сыноодон өткөн жол. 5 жана 3% айткандар жаштарга мүмкүнчүлүк берели деген элдин кулагына жана жага турган аргументтерди айтууда. Бирок чынында жаштарды бетке кармап алып, бул жерде деле өз камылгасын көргөн жайдарлар болуп жатат десек, жаңылышпайбыз. Азыр пайыздык босого боюнча мыйзам долбоору талкууланып жатат. Депутаттар терең талкуудан өткөрүп, жет өлчөп биркизет деп ойлойм. Мен бардык партияларга карата бирдей, менден бардык партияларга карата бирдей мамиле болот. Өзүн айтып тургандай, партия деген жалпы коомдун гана бир бөлүгү. Мен кайсы бир партияга эмес, жалпы элге кызмат кылуу үчүн шайланып келгем. Жалпы элге кызмат кылуудамын. Шайлоодо жеңип келген партиялардын кимиси болбосун, мамлекеттин кызыкчылыгында чогуу иштегенге